Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, менин атым Искандер, мен KG недвижимость компаниясынын мүчөсү болом. Бүгүн 17 май Москва шаарында Зарина эженин сделкасы өттү. Зарина эже өзүңүз жөнүндө, сделка жөнүндө айта кетсеңиз, кандай болду сделкаңыз? Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сделка аябай тез бүттү. Эми кичине кыйынчылыктар болду, бирок аны KG недвижимость через телефон эле бүтүрүп коюшту. Мен ошонусуна ыраазы болдум. Мен ойлодум эле уже кийинки күнгүгө да калып кетет окшойт деп. Мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, Москвада жүргөнүбүзгө 11 жыл болду. 11 жылдан бери квартиралап жүрөбүз. Мен бул компанияны 1 жылдан ашык Инстаграмдан карап, мынтип байкап келдим. Былтыр дагы барганбыз, Жаныбекке кайрылып, бирок шартка байланыштуу договор түзгөн эмеспиз. Быйыл 25 апрелде Самарага жазып, как раз өзү да Москвага келип калган болчу. Самара өзүнө консультацияга жазылдык Самарага. Бизде кичине түшүнүк бар болгон үчүн эле ал эже деп эле сразу эле айтты, договор түздүк, түшүндүрүп айтып берди. 25 апрелде договор түздүк, 30 апрелде уже бизге одобрение келди. Одобрение келген күнү эртеси эле уже квартираларды көрө баштадык, просмотрго барып. Табылган квартиралар боюнча бул 3-чү квартирабыз деп алдык. 1-чи квартирабызды көргөнүбүздө, хотя транспортный жолго ыңгайлуу болгону менен негедир туура келбеди бизге. Экинчисин болсо биз даже бардык домдун жанына. Же буйрбады, насип этпедиби, кирбедик, көрбөдүк дагы. Сразу эле мына ошо 3-чү адреске барып, кирип чыгып эле көрүп, жактырып, жолдошум менен кеңешип ала турган болуп, ушул квартирага токтолдук. 4 май күнү көрүп келдик квартираны, уже сразу эле токтолдук, ошол квартира болот деп кабар бердик. Сделка мындан дагы эртерээк болмок. Эгер майский мына 9 майга Пасхага туш келбесе дагы эртерээк болмок да. Эми насип эткен, буйруп эткен күн бүгүн экен. Бүгүн аябай жакшы, тез өттү деп айта алам сделканы. Зарина эженин ипотекасы боюнча айта кетсем, Сбербанктан болду. Зарина эже гражданствосы бар, Россиянын. Айткандай 25 апрелде кайрылып, договор түзүп, 30 апрелде уже одобрениябыз чыгып, үй көрө баштады. Майский праздникке карабай бардыгы бат болду, потому что Зарина эже квартираны барып, сразу көрүп эле, сразу тандады, потому что кээ кардарлар бар, квартираларды көрүп жүрө берет, азыр чыгып калат, жакпайт. Бул дагы рынок болгон үчүн биринчи көрдүңбү, сразу алыш керек да. Эгерде ушинтип жүрө берсең, уже башка адам келип алып калышы мүмкүн. Дагы көрүп жүрө берсең, ошого карабай бардыгы тез болду, майский праздниктерге карабай. Зарина эже, айтса кетсеңиз, эмнеге ушул именно ушул үйдү тандадыңыз? Эми биз шартыбызга карап, анан өзүңүздөр билесиздер, ипотека 25 жыл, 30 жылга берилет. Биз ошончо жыл төлөп ай сайын жүрө бербейбиз да. Суммасына карап, анан ай сайын төлөп, үстүнө кошуп төлөгөнү эртерээк жатканы. Үйдүн суммасына да карадык, анан транспортко ылайыктуулугу, биздин жумушка барып келгенге ылайыктуу болгон үчүн ошол үйдү тандадык. Үй жөнүндө айта кетсем, Красногорский районунун болду, баасы 8 миллион 100, баштаңкы төлөмү жок, 2-чи этаж, почти 60 квадрат. Ставкабыз 17.02 болду. 25 жылга, Зарина эже айткандай 25 жыл күтүп отурбайсың, потому что күтүп айына чыккан эле берип отурсаң, уже процентин көп берип каласың, ошон үчүн досрочно кылып эртерээк жабышат. Зарина эже, эмнеге ипотеканы алабыз деп чечтиңиздер, кантип мындай решение келдиңиздер? Биз өзү ипотека алабыз деп оюбузда деле жок болчу. 1-2 жылдан бери ошо караштырып, аракет кылып,
алганыбыздын себеби биздин бир уул бир кызыбыз бар. Уулубуздун уже үйү бар. Анан кызыбызга ушул жерде калсын деп, чынында ушул кызыбызга калат деп ушул ипотеканы аракет кылдык. Сделкаңыз договор түзгөндө кандай кыйынчылыктар болду? Эмнеси компания кандай иштери жакпады балким? 25 апрелде договор түздүк барып. Андай деле проблема болгон жок. 4 күн күттүк, жок 4-5 күн Самара жаза баштады. Одобрение келди деп алды, одобрение. Андай деле кыйынчылыктар болгон жок. Болгон ошо түшүнбөгөн суроолорумду жазып атты, Самара убагында ачып жооп берип атты. Постоянно связьда болуп атты. Кеч болобу, эрте менен болобу. Азыр бизди көрүп жаткан мекемдештерге үй алсамбы, кайрылсамбы ушул компанияны деп ойлогондорго кандай кеңеш бересиз? Чын-чынына келгенде Москва шаарында, Россия жергесинде Москва шаарында недвижимость аябай кымбат квартиралар. Азыр мына Украинага байланыштуу квартиралар түштү, чын-чынына келгенде 1 миллион, 2 миллион разница болуп арзандады да. Анан ушундай моментте алып алайлы деп ошол да себеп болду. Ооба, процентный ставка кичине жогору, бирок бул ключевая ставка банкта түшөт. Түшкөндө да заявление жазып, процентти түшүрүп алсак болот. Бирок недвижимосттин, үйдүн баасын түшүрө албайбыз. Ошон үчүн кайрылгыла дейт элем мекемдештерге. KG недвижимость компаниясы.